Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. 6-класстын предметине арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Силер сабакка керектүү куралдарыңарды алып, телеге жакыныраак отургула. Балдар, алгач сабакты баштаардан мурун силер менен кызыктуу математикалык фактыларды бөлүшкүм келип турат. Орто кылымдарда 9 арифметикалык амалдар болгон. Биринчиси номерлөө, экинчиси кошуу, андан кийин кемитүү, экеселөө, көбөйтүү, жарымын табуу, башкача айтканда экиге бөлүү, прогрессия жана тамырдан чыгаруу. Демек, бекеринен математика байыркы илимдердин бири деп айтылып келбесе керек. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы пропорциялар, аралык, убакыт, ылдамдык. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө катыш, пропорциянын түрлөрү, аралык, убакыт, ылдамдыктарга карата маселелерди чыгарганды үйрөнөбүз. Узундугу 5 метр болгон кездемеден 2 метр кесип алышты. Кездеменин канча бөлүгүн кесип алышты? Адегенде 1 метр кездеменин канча бөлүгүн түзө тургандыгын аныктайбыз. Кездеменин узундугу 5 болгондуктан, башкача айтканда 5 метр болгондуктан 1 метр барабар 5тен 1 бөлүгү. 2-ни 5ке бөлсөк 5тен 2 демек 2 метр 5тен 2 бөлүгү. Жоопту ондук бөлчөк жана процент түрүндө жазсак болот. Темир жолдун узундугу 360 километр. Анын 240 километри электрлештирилген. Жолдун канча бөлүгү электрлештирилген? Бардык жол анын жолдун канча бөлүгү электрлештирилгендигин табуу үчүн 240-ты 360-ка бөлөбүз. Жана бөлчөк түрүндө жазып 120-га кыскартсак 3төн 2 чыгат. Демек, бардык жолдун 3төн 2си электрлештирилген. Бардык жол өзүнүн электрлештирилген бөлүгүнөн канча эсе узун экендигин билиш үчүн 360-ты 240-ка бөлөбүз. Жана бөлчөк түрүндө жазып 120-га кыскартсак 2ден 3 келип чыгат. Же 1,5 болот. Демек, бүткүл жол өзүнүн электрлештирилген бөлүгүнөн 1,5 эсе узун. Жогорудагы маселелердин суроолоруна жакшылап көңүл бурсак, канча бөлүгүн түзөт, канча эсе чоң деген суроолор менен берилген. Ал эми биз 2 санды бөлүү жолу менен тийиндиге ээ болуп, жоопту таптык. Демек, 2 сандын тийиндисин ал сандын катышы деп аташат. Катыш бул биринчи сандын экинчи сандан канча эсе чоң экендигин же биринчи сан экинчи сандын канча бөлүгүн түзө тургандыгын көрсөтөт. Катыштын касиеттери өз ара тескери катыштар. Мисалы, экинчи мисалда карасак, 3төн 2 жана 2ден 3 сандары өз ара тескери. Ошондуктан 2-ни 3кө жана 3-тү 2ге бөлүү өз ара тескери катыштар. 10 алма 4 алмадан канча эсе көп экендигин тап. Албетте, 10-ду 4кө бөлөбүз. Келип чыккан тийинди 10 алма 4 алмадан канча эсе чоң экендиги билинет. Тийинди бөлүү амалынын белгиси же бөлчөк сызыгы аркылуу жазылат. А жана Б барабар эмес 0 сандарынын тийиндиси Анын Бга болгон катышы деп аталат. А жана Б катышынын мүчөлөрү. Демек, маселенин жообу 10 бөлүнгөн 4 же 4төн 10 болгон катыш деп аталат. 10-ду 4кө бөлсөк 2,5 келип чыкты. Эми дагы кайсы санды санга бөлсөк 2,5 келип чыгат. Туура айтасыңар, 5-ти 2ге бөлсөк 2,5 келип чыгат. Демек, 10 бөлүнгөн 4 жана 5 бөлүнгөн 2 бири-бирине барабар катыштар. Эки катыштын барабардыгы пропорция деп аталат. А бөлүнгөн Б барабар С бөлүнгөн Д же А бөлүнгөн Б барабар С бөлүнгөн Б пропорциясын
A'нын Б'га болгон катышы S'нын Б'га болгон катышына барабар. Же А саны Б'га кандай катышса, С саны Д'га да ошондой катышат. А, Б, С жана Д пропорциянын мүчөлөрү. Мында Б менен С пропорциянын ортоңку мүчөлөрү жана А менен Б четки мүчөлөрү. Ал эми бөлчөк түрүндө мына экранда көрүп тургандай орун алат. Тактап айтканда кайчылаш болот. Айрым маселелерде пропорция түзүп чыгаруу керек болот. Бирок пропорция дайыма туура түзүлө бербейт. Пропорцияны туура же туура эмес түзүүнүн пропорциянын негизги касиеттерин текшерип көрөбүз. Пропорциянын четки мүчөлөрүнүн көбөйтүндүсү анын ортоңку мүчөлөрүнүн көбөйтүндүсүнө барабар. Башкача айтканда кайчылаш көбөйтүү. Пропорцияга мисал берилди. Пропорциянын жалпы белгиси боюнча четки мүчөлөрү А көбөйтүү Д жана ортоңку мүчөлөрү Б көбөйтүү С. Орундуна койсок, 20 бөлүнгөн 5 барабар 8 бөлүнгөн 2. Же 20 бөлүнгөн 5 барабар 8 бөлүнгөн 2 жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазабыз. Жыйынтыгында 20 көбөйтүү 2 барабар 5 көбөйтүү 8. Жакшылап карасаңар, кайчылаш көбөйтүүнү көрүп турабыз. 20 көбөйтүү 2 барабар 40, 5 көбөйтүү 8 барабар 40, демек бул пропорция туура. Эгерде туура пропорциядагы ортоңку мүчөлөрдүн орундарын же четки мүчөлөрдүн орундарын алмаштырсак, анда пайда болгон пропорциялар да туура болушат. Мисалы, экранда көрүп тургандай пропорциялар туура пропорциялар булар. Келгиле балдар, экранда берилген пропорцияларды тууралыгын текшерип көрөлү. 4 бөлүнгөн 2 жана 7,2 бөлүнгөн 3,6. Пропорциянын формуласынын негизинде 4 көбөйтүү 3,6, 2 көбөйтүү 7,2 барабар 14,4 барабар 14,4. Экинчи мисалыбыз. 14-төн 11 барабар 98-тен 77. Пропорциянын белгилөөсү боюнча 11 көбөйтүү 98 барабар 14 көбөйтүү 77. Жыйынтыгында 1078 барабар 1078. Демек, бул бөлчөк пропорция. Үчүнчүсү 1,23 бөлү 4,56 барабар 7,89 бөлү 29,33. Пропорциянын белгилөөсү боюнча бул пропорциялар барабар эмес. Себеби барабардыктары бири-бирине барабар болгон жок. Төртүнчүсү 5,5 бөлү 101 жана 4,8 бөлү 960. Балдар, бул жерде дагы пропорция түзүлгөн барабар болгон жок. Демек, бул сандар бири-бирине пропорция эмес. Берилген пропорцияда кайсынысы четки жана кайсынысы ортоңку мүчө экендигин жакшылап көрүп алдыңарбы? Эки чоңдуктун тийиндиси катыш деп аталат. Бир аттуу эки чоңдуктун аралык, убакыт, ылдамдык, масса, нарк жана башка катышы сан болот. Мисалы, 5 см бөлүнгөн 1 см барабар 5. 3 км бөлүнгөн 2 км барабар 2ден 3. Түрдүү аттуу чоңдуктардын катышы жаңы чоңдуктун аныкталышы мүмкүн. Мисалы, өтүлгөн жолдун аны өтүүгө сарп кылган убакытка болгон катышын ылдамдык берет. Экранда көрүп турасыңар, мына ылдамдык, убакыт жана өтүлгөн жолдун формулалары. Эми мына ушул формулаларга мисал иштесек. Эми балдар, аралык, ылдамдык жана убакытты тапкан мисалдарга көңүл буралы. Автомобилдин ылдамдыгы 80 км/саат. Ал 1 саатта, 2 саатта, 3 саатта, 4 саатта жана 6 саатта кандай жолду өттү? Өтүлгөн жолду тапкан формуланын негизинде иштейбиз.
1 saatта 80 km, 2 saatта 160 km, 3 saatта 240 km, 4 saatта 320 km, 5 saatта 400 km, 6 saatта 480 km жол өттү. Бул таблицада убакыт чоңойгон сайын өтүлгөн жол да чоңоюп жатканын байкайбыз. Болгондо да убакыт 2-3 эсе чоңойсо, өтүлгөн жол дагы тиешелүү түрдө ошончо эсе чоңоюп жаткандыгын көңүл бургула. Эгерде ушул таблицаны оңдон солду көздөй карасак, анда убакыт кандайдыр бир эсе кичирейсе, өтүлгөн жол да ошончо эсе кичирейип жатат. Эгерде эки чоңдуктун бири кандайдыр бир эсе чоңойгондо же кичирейгенде, экинчиси ошончо эсе чоңойсо же кичирейсе, анда алар түз пропорциялаш чоңдуктар деп аталат. 60 км жолду өтүү керек. Эгерде ылдамдык 4 км/саат, 5 км/саат, 6 км/саат, 12 км/саат, 20 км/саат жана 30 км/саат болсо, анда алар аралыкты өтүү үчүн канча убакыт талап кылат? Убакытты тапкан формуланын негизинде таблицаны толтурабыз. 4 км/саатта 15 саат, 5 км/саатта 12 саат, 6 км/саатта 10 саат, 12 км/саатта 5 саат, 20 км/саатта 3 саат жана 30 км/саатта 2 саат жол жүргөн. Таблицада көрүп тургандай, ылдамдык канча чоңойсо, убакыт ошончо эсе кичирейип жатат. Тескерисинче, ылдамдык канча эсе кичирейсе, убакыт да ошончо эсе чоңоюп жатат. Эгерде эки чоңдуктун бири кандайдыр бир эсе чоңойгондо же кичирейгенде, экинчиси да ошончо эсе кичирейсе же чоңойсо, анда алар тескери пропорциялаш чоңдуктар деп аталат. Демек, пропорция өз ара экиге бөлүнөт. Түз пропорция жана тескери пропорция. Эгерде эки чоңдук түз пропорциялаш болсо, анда алардын тиешелүү маанилеринин катыштары барабар. Эгерде эки чоңдук тескери пропорциялаш болсо, анда бирөөнүн маанилеринин катышы экинчинин тиешелүү маанилерине тескери катышта барабар. Жамиля күнүнө 1,5 саат, башкача айтканда 1,5 саат басат. 4 км/саат, 90 км/саат, 1,9 км/саат ылдамдык менен басса, ал канча километр жолду басып өтөт? Өтүлгөн жолдун формуласынын негизинде таблицаны толтурабыз. 4 км/саатта 6 км, ал эми экинчисинде 90ду 60ка көбөйтөбүз жана 1000ге бөлсөк 5,4 болот. Аны кайра 1,5ке көбөйтсөк 8,1 келип чыгат. Демек, 90 км/саатта 8,1 км жол басып өткөн. Ал эми үчүнчүдө 1,4'тү 360ка көбөйтөбүз жана 1000ге бөлсөк 5,4 келип чыгат. Аны 1,5ке көбөйтсөк 7,56 км жол басып өтөт. Самолет 2511 км аралыкты 3 саатта учуп өттү. Самолет кандай ылдамдык менен учкан? Ылдамдыкты тапкан формуланын негизинде чыгарабыз. V барабар 2511 бөлүнгөн 3 барабар 837 км/саат. Демек, жообу 837 км/саат. Ал эми самолет 2511 км ошол эле аралыкты 2 саатта учуп өтсө, самолеттун кандай ылдамдык менен учкандыгын табалы. V барабар 2511 бөлүнгөн 2 барабар 1255,5 км/саат. Демек, жообу 1255,5 км/саат. Саат кичирейген сайын ылдамдык жогорулады. Демек, бул тескери пропорция.
Балдар экранда көрүп тургандай, ылдамдык бул тескери пропорция, убакыт бул тескери пропорция, ал эми өтүлгөн жол түз пропорция экендигин көрүп турасыңар. Жана жогорудагы мисалдардан байкадыңар. Эскертүү: эгерде чоңдуктар чендердин ар түрдүү бирдиктери менен өлчөнгөн болушса, анда алардын катышын, пропорциясын же жообун табуу үчүн адегенде чоңдуктардын чен бирдиктерин бирдей кылып алышыбыз керек. Жылдыз курт төмөндө көрсөтүлгөн ылдамдыктар менен сойлосо, ал 30 мүнөттө канча метр аралыкта сойлоп өтөт? Асы 12 метр саат, Б'сы 38 сантиметр минут, С'сы 1,7 миллиметр секунд. Өтүлгөн жолдун формуласынын негизинде табабыз. S барабар V көбөйтө T жыйынтыгында өтүлгөн жол келип чыгат. Бул жерден балдар саатты минутага, секундага айландырып алышыбыз керек. 0,5 саат 30 минутага жана 1800 секунд болот. Себеби бирдей чен бирдик менен кылып алышыбыз керек. Асы 12 метр саатта, демек 6 метр жол өтөт, сойлоп өтөт. 38 сантиметр минутада 960 сантиметр, башкача айтканда 9,6 метр. С'сы 1,7 миллиметр секундта, S барабар 3060 миллиметр же 3,6 метр. Жаңы кир жуучу машина кир жуучу порошокту 25%ке үнөмдөйт. Эгерде ар бир айга порошокко кеткен чыгым жарым жылда канча сом үнөмдөйт? Бул жерден балдар процентти биз санга айландырып алабыз. 25% демек барабар 0,25 сан. Асы 340 сом көбөйтүү 0,25 барабар 85 сом. 85-ти 6-га көбөйтөбүз 510. 6 бул жарым жыл. Башкача айтканда 12 айдын жарымы. Экинчи 620 сом 40 тыйын. 620,140-ты көбөйтөбүз 0,125 барабар 155,1. Буну 6-га көбөйтсөк 930,6. Квадраттын жагы менен анын периметринин аянты берилген тик бурчтуктун жактарынын арасында көз карандылыкты карайлы. Алар бири-биринен көз каранды. Алардын биринчиси түз пропорциялаш чоңдуктар. Себеби квадраттын жагы канча эсе чоңойсо же кичирейсе, анын периметри ошончо өзгөрөт. Ал эми экинчиси тескери пропорциялаш чоңдуктар. Себеби аянты өзгөрбөгөн учурда тик бурчтуктун бир жагы канча эсе чоңойсо же кичирейсе, экинчи жагы ошончо эсе кичирейет жана чоңоет. Демек балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнелерге токтолуп өттүк? Эки сандын тийиндиси ал сандын катышы деп аталат. Эки катыштын барабардыгы бул пропорция деп аталат. Пропорция өз ара экиге бөлүнөт. Түз пропорция жана тескери пропорция. Эгерде эки чоңдуктун бири кандайдыр бир эсе чоңойгондо же кичирейгенде, экинчи чоңдук ошончо эсе чоңойсо же кичирейсе, анда алар түз пропорциялаш. Эгерде эки чоңдуктун бири кандайдыр бир эсе чоңойгондо же кичирейсе, экинчиси ошончо эсе кичирейсе же чоңойсо, анда алар тескери пропорциялаш деп аталат. Жаңы нерсени үйрөнүп, жогорку деңгээлде билиш үчүн көбүрөөк практика жүргүзүү керек. Бүгүнкү өткөн темалар боюнча өз алдынча мисалдарды иштегиңер келсе, 6-класстар үчүн математика китеби Кыдыралиев, Урдалетова жана Дайырбекованын жетекчилиги астында жазылган окуу китептин 4-параграфтын төмөндөгү подтемаларын өз алдынча иштесеңер болот. Бүгүнкү телесабакта силер менен мен Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин математика мугалими Айылчиева Айзада Чынарбекова болдум. Кийинки телесабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.